Аялдар балаңызга эч качан атасын жамандабаңыз. Ушул сыпат өтө жаман. Баласы келечекте мен мындай максатым бар, мындай адам боломун деп келсе, атаңа окшоп мактанбагын деп дароо шагын сындырып, атасын жамандап, атасын тынымсыз жамандагандар бар. Макул, ал сиздин балаңыз, атасы ичет, атасы чегет, атасы туура эмес иш кылып коет, кээде жаман иш кылып коет, бирок ошону балага айтыш мүмкүн эмес. Бала ал жаш бала, ал сиздин балаңыз. Эртең күндөр өтүп, атасы өтө жакшы болушу мүмкүн, таква намаз окуган өтө жакшы адам болуп кетиши мүмкүн. Күндөр өтөт, күндөр алмашкан сайын адам дагы алмашат. Хыдаят берип өтө жакшы адам болуп кетиши мүмкүн. Бирок баланын эсинде кала берет да баягы нерсе. Сиз айткан ударлар, сиз сөз менен берген канжар болуп жүрөгүнө санчылып калган сөздөр эч качан унутулбайт. Апа olarak, апа болдуңузбу, эч качан балаңызга туура эмес, атасын жамандабаңыз эч качан. Ата ал түбөлүк үлгү болуп калыш керек. Ар дайым жаман атасы ичип келди, башка бөлмөгө киргизип көрсөтпөстөн, атаңар мындай, атасын кээде жамандап, атаңар урушпайсыңарбы, ичип таштасын деп башка сөздөрдү айтуу, баланы ортого салып, атаны жамандоо. Бул эң туура эмес маселе. Кээде ушу балага кайра жамандей бергендиктен атанын авторитети өлүп, баланын алдында эч кандай урматсыздык калбай калат. Ошондуктан бала атасына кеңири сөгүнүп калат, атасын кеңири уруп калат. Атасынын кеңири алдында сигарет чегип калат. Бунун натыйжасы не? Апасы туура эмес сөздөр менен травма берип койгон башына. Ооба, сиз 9 ай курсагында көтөрдүңүз баланы. Жүрөгүңүздүн түпкүрөгүндө көтөрүп жүрөсүз өмүр бою. Бирок ата ар дайым мээсинде сактап жүрөт баланы. Апалар бүгүн өзгөчө ушундай баласына атасын жамандай берип, атаң мындай, атаң миллионер беле, бирдеке алып бер десе да, атаң миллионер беле, каалаган нерсеңди алгыдай деп баланы кайра шагын сындырып, атасын жамандай берет. Бала ошентип жаман көрүп атаны жек көрүү менен жүрөгүндө мындай туура эмес түшүнүктөр пайда болот атасына карата. Атасы Россияда тынымсыз иштеп жүрөт, көчөгө тынымсыз аракет кылайын деп жүрөт, а бул жакта апачы. Ушундай апалар жок эмес. Тынымсыз балдарын багам деп жүргөн аталарды үйдө жамандап, атаңар ойношун алдыга кетти деп отурат. Бул таптакыр туура эмес, урматтуу мекендештерим, урматтуу эже карындаштарым. Атаны эч качан жамандабаңыздар. Кемчилигин жаап, балага ар дайым жакшы көрсөтүп, атасын авторитет кылып көрсөткөнгө аракет кылыңыздар. Балада туура эмес түшүнүк пайда болот. Бала ошонун айынан өзүнө келе албай жүрөт. Ошондуктан да бала ошондой сөздөр менен, ошондой көз карашта атасына карата мындай жек көрүү пайда болуп чоңойгондуктан, бүгүн карасаңыз, бүт мисалы балдар телефон чалганда биринчи апасына чалат. Анан чалса атасына чалат, болсо атасын эстеп да койбойт. Апасын өтө жакшы көрөт, апасына өтө катуу байланып калат. Балдар негизи эле ушул катуу байланып калгандыктан 40 жаш, 35-40 жаштан кийин, 50 жаштан кийин аталарды карасаңыз, бир бурчта отуруп, мындай балдарына катуу сүйлөй албай, апасы не десе хоп деп, аял не десе хоп деп отура турган аталар болуп калат. Неге? Балдар чоңойду, атасынын сөзү өтпөйт, апасы бүт системаны куруп койгон бул жерде, атасын жек көрсөтүп койгон, ата байкуш эч нерсе дей албайт, апасын ошо аялдын сөзүнөн чыга албай калат. Бара турган жери жок, жашай турган жери жок. Апа неберелерин карап, эки жака сиңимдүү болуп кете берет. Ата байкуш бир бурчта калып кетет экен да. Бул өтө өкүнүчтүү маселе. Муну чыгып жаткан ырларды байкасаңыз дагы эң көп эне үчүн арналат, ата үчүн эмес. Эне өзүнөн өзү төрөп калбайт, эне өзүнөн өзү чоңойтуп калбайт, ата себеп. Ата себеп, урматтуу мекендештерим. Жаштарды байкасаңыз, сүйлөшкөн учурда апасына чалат, атасына чалса эстеп да койбойт. Урматтуу мекендештерим, бул сөздөрүм менен мен бир жамандыкты баштап коюш эмес. Акыйкат чындык оор тиет. Акыйкат чындык оор тиет. Дос күйдүрүп, душман сүйдүрүп айтат. Бул сабактан сабак чыгарышыбыз керек. Кыссадан кысса чыгарышыбыз керек. Кыссадан хысса чыгарышыбыз керек. Ар бир нерседен сабак алышыбыз керек. Бул энени урматтап, атаны урматтабай кой, же атаны урматтап, энени таштап кой деген маселе эмес. Бирдей көз карашта болушубуз керек. Ата эне болсок балдарыбызга, бала болсок ата энебизге ар дайым бирдей көз карашта болушубуз керек. Анан ата болсок, аялың, апаң мындай деп жамандабаш керек, же апа болсоңуз, атаң мындай деп
балдарга эч качан терс жаман жагын көрсөтпөшүбүз керек. Күн өтөт, атасы өзгөрөт, бирок ойлор, балага берген сөздөр, тарбиялар өзгөрбөй калып кетет.